Ишентой Чуекова birinchi жол салды, канал курду, Кыркын сарай салды, Уй сарай салды, Мончол салды, тегирмен алып келип курду. Мына тегирмен турат азыр. Анан 85 машина бар болчу. Мына гараж. Аны сатып ийди Замир Мукаш. Тети Данияр деген аким болуп турганда ак суга 1 сампо 4 трактор менен берип, бул тып-типыл жоголду. Келген жок. Трактордун баарын сатты, комбайндын баарын сатты. Трактор гараж, машина гараж бүт сатты. Bir колхозда эчтеке калган жок, 38 миңге калган бир тел кирген жок. Бир тел кирген жок. Ошол телден мабарекеле эчтелик себеттигинен турат окшойт, муну да сатып берем деп. Сата албай. Элге деп салган Ишентой Чуеков. Замир Мукашевка салган эмес. Замир Мукашев тогуй ауруп калса такыр курат менен толуктун жумурткасын талкалап. Замир Мукашев деген 87-жылы башкарма болуп келген. Тойчубектен интикүшүп конокмок болгон. Андан кийин ошол 87-жылы ушундай февраль айында башкарма болуп келген. Ошондон кийин мына 2002-жылга чейин башкарма болуп жүрүп, андан кийин үлүш тарагандан кийин өзүн өзү үлгөтүп төргүлгөн. Горбачев кайра курду, кайра талкалап койду. Кайра талкалап салды. Кайда элдин окаты? 3 бала бакча бар болчу. Бирөөнү тиги уланган макрыч балага бакчага алып берип ортарыкта турат. Бирөө экөөнү чот аркылуу алып берсе, азыр акчасын бербей, азыр ничо болуп турат. Бирөө берем деген бирөө курулбай турат азыр. Конторду бербей атат. Залогдо бул. Залогдо турганды менчиктештирип бөлүп алышат. Ушу конторду алып берсеңер, айлык бүт байкуштар мопосиде болуп 5 комнат үй менен отурат. Ишентой Чуеков салган моби бараттын бар Ишентой Чуековдун бараты. Үлүш тараганда залогдо болчу. 800 миллион сомго карыз болчу. Кредитте болчу. Жазында мен акимге бардым. Акимге барып аялдын айткен комиссия түзүп берчи. Бу конторду текшертели десем, замына тапшырды. Ана замына тапшырса, замына кирдик. Замына кирсек, ал Замир Мукашевдин менчи болуп кеткен, биз алып бере албайбыз деп. Мына Кудайбыздын куттуу жерде турат. Ушу конторубуз муну деген эл колхоз убагында ошо колхоз салган, колхоз элдик болгон, элдин атынан турган нерсе. Азыркы убакта эми ушу заман талабы айыл өкмөтүбүз болсо өзү кичинекей бир 4 комнат үйдө эле да. Анан Тоң айыл өкмөт, Кайсы айыл өкмөт кошулду, Күнчөш айыл өкмөтчү. Анан бул эми Бакама территориясы да жакшы, центр, монча эмелер бактарак отургузулган убагында. Ушуну айыл өкмөттүн балансына өтүп, элдики элге өтсүн деген элечи. Муну деген эми бир 7-8 киши бөлүп алып биричин комната кылып, алар деле түшүнсө болот. Эми алар убагында колхоздо иштеген. Бирок эми колхоздо иштеди десек, мунун баары элдин баарына бөлүш керек да. Бул 5-6 кишинин эмгеги эмес. Мурунку кылымда курулган айыл өкмөтүбүз кичинекей эскирген здание. Ошол жерде айыл өкмөтүбүз дагы азыр чоңоюп, 3 айыл өкмөт биригип чоң айыл өкмөт болуп атат. Анан ушул зданияны 5-6 киши эле бөлүп алыптыр. Анан биз ага деле каршы эмеспиз, негизичи законный өзүлөрү курулуп алып, өзүлөрү неме кылса, анан бул элдики. Ушу элдик нерсе эле элге өтүп кетсин деген эле ниетибиз негизи. Элдик элге өткөзө эле жакшы болмок. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, ушуну көмөктөшүп өзүңүздүн контролдо кылып бир элге өткөрүп берип койгуңуздар суранабыз. Садыр Жапаров, ушу элдик киши бала экенсиң, эмгегиң зор, кут болсун, алдыңа кетейин, өркөнүң өссүн. Ошо жакшы президент болуп келатасың. Мындан ары дагы түбөлүккө президент бол, бул бир. Батамды берейин, жакшылык болсун, ишиң ак болсун, оорубай дениң ак болсун, башыңа мындан да бийик бак болсун. Анан Кадыршаев Камчыбек алдыңа кетип калайын. Мен 85-теги кишимин. Мен Ишентой Чуеков менен 33 жыл бирге иштегем. Кайра иштеп жүрөм, дагы эле колхоздон иштеп жүрөм, эл үчүн иштеп жүрөм. Ушул келип айланма конторубузду чечип берчи башын. Ошондой каражаным. Биздин элдин атынан мен өзүм эмес, жана дагы 25 баланын 25 китебин алып алып Замир Мукашев бербей атат. Муну дагы эсине алсын, калтике. Алып бер ошону дагы. Китеп ала албай куурап жүрүшөт. Балдарын Кашкай айтылып жер ала албай жүрөт. Анан тетиге кармастык деп коебуз, ошол жакта жер бар, 120 гектар. Муну дагы берсин Замир Мукашев элге. Мына ушу биздин эмгек акыбыздын баарын ичинен бул жеп бүттү. Анан мунун куйругунан толгоп туруп чыгып берсең, алдыңа кетейин, урмат сыйды мен
Өзүм барып айтат элем Бишкекке. Бишкекти бешке билем.